Мен кайненем ичет, анан ичип алып мени согуп, жала жаап, күйөөмө айтат. Анан күйөөм кол көтөрөт. Мен чыдап жашап келатам. Күйөөмдүн кылганы туурабы? Албетте Кудай таалам ушундай эже карындаштарыбызга жардам берсин. Мындай үй бүлөлөр көп негизичи. Кээде эркек жакшы болсо аял начар чыгып калат. Аял жакшы болсо эркек начар чыгып калат. Кээде экөө тең жакшы чыгат, экөө тең жаман чыгат. Кудай таалам тагдыры экен. Анан ошентип жанагы албетте кайненесинин ичип алып жала жаап, анан күйөөсүнө жамандап алып кол көтөргөн туура эмес бул. Исламдын адебине жатпайт, бул арам иш. Аял кишиге антип кол көтөрүп, жана жалган нерселер менен кылган болбойт. Анан Аллах субхана сабыр берсин. Эгерде ошол аял кишинин өзүнүн эрки, эгерде ошого чыдап, насаат кылып жашай беремсе, өзүнүн эрки. Эгерде жок, мындай нерсеге чыдай албайм, такай мага кол көтөрөт, кайненем арак ичип мага күн көрсөтпөйт деген болсо, өзү ажырашам десе өзүнүн укугу ал. Эч ким мажбурлабайт. Чыдап жашайм, динди үйрөтөм, чыдап жүрөм деген болсо, ал деле боло берет. Жок, мен чыдай албай калдым десе, анын ошо талагын сурап ажырашканга укугу бар. Аллаху алам.